Чекен районунун борборунан 60 километр алыста жайгашкан. Субаш айыл өкмөтүнүн борборунан 50 километр алыста жайгашкан. Чеке жердеги Өзбек Республикасынын Малбут айыл менен чек аралаш турабыз. Айылыбыз тоолуу, кооз, жайында салкын болот. Туристтик эс алуучу жайларыбыз бар. Айылыбызда элди таза суу менен камсыз кылганбыз. Таза суубуз Кудайга шүгүр бар. Элибиз ынтымактуу, биримдикте дайыма бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бир ишибиз болуп калса, баардыгыбыз биргеликте аткарабыз. Мындан сырткары биз мына границалаш, чек аралаш Өзбек Республикасы менен жайгашканыбызда убагында 2013 жылы Өзбек Республикасы менен кичине элдердин ортосунда түшүнбөстүктөр болуп чыр-чатактар чыккан убакта биздин айылыбыз анклав болуп калып калган да. Ошол 2013 жылы анан кийин мына азыркы ошол бияктан чыгып аткан мына айланма жолубуз өзүбүздөн көз карандысыз Өзбек Республикасына кирбей көз карандысыз жолубуз 2013 жылы башталып 2017 жылы пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө азыр элибиз кенен кесири өзүбүздүн аймак менен гана каттап турмуш тиричиликтерин өткөрүшүүдө. Бул мына куюлган шагыл экен, жолдун чекесине шагылдар куюлуп түшүп калат. Ушул куюлуп түшүп калган шагылдарды биз элдик ашар менен, бизде дагы эле ашар жолу бар, пайдаланабыз элибиз менен биргеликте. Жолдун чекелерин өзүбүз колдо тазалап, элдин каттамын үзгүлтүккө учуратпай каттап турабыз. Бөжөй айылдын фабы 2007 жылы курулган. Ошондон бери иштеп атабыз. Мурун наркы 3 километр жогоруда эски фаб бар эди. Ошол бузулуп, анан кийин бул 2007 жылы ушул жерге бейөкмөт уюмдары салып бергендиге байланыштуу ушул жерде иштеп атабыз. Анан быйылкы жылда өкмөт тарабынан ограждение кылып берди. Ограждение кылгандан бери бизге жакшына болуп калды. Тазалык сакталып, мал деген нерселер жок, мал жандыктар кирбейт. Өзүбүзчө иштеп калдык. Мындай компьютерлерибиз бар, принтер бар жогу. Анализ алып барып эле тапшырып коебуз. Азыр бизге канча эле жеңилдик болуп калды. Принтерлерде сразу анализдерди ушул жерден эле чыгарып ала турган болуп калдык. Азырынча бизде бар жогу жетиштүү кылып койду. Бурунга караганда анча жакшы болуп калды. Өкмөт МЧС тарабынан ошондо бул 2026 жылга жакшы иштер болуп атат. Андай бизде 11 ушундай тазаланған жылга бар. 4 километрге жакын сайдын ичини. Ушулар өкмөткө рахмат. Ушулар тазалап берип атат. Келерки жылга дагы ушундай кооптуу жерлерди планга киргизгенде, ошо план негизинде келип, бул баягы келе турган селдин алдын алыш боюнча тазалап, бир айланда үй бүлөлөргө бир жандыктарга зыян келтирбеш үчүн ошого жылда тазаланат. Айылыбызда энди мына погоданын келишине карап туруп сел көбүрөөк келет. Кудайга шүгүр былтыр ончо эле келген жок. Быйыл мен ошонун алдын алып атабыз. Жаңы тазаласа 2 тоонун ортосу айыл экен дагы. Немеки тезирээк көбүрөөк сел жүрөт да энди. Азыр Бөжөйдүн тоолорунан чукур издеп чыктык. Бизге жардамга айыл тургуну Чыңгыз мырза келген. Ал бизге жол көрсөтүп баратат. Ал үчүн биз тедега чыгышыбыз керек. Кеттик. Чукуру бийик тоолуу, салкын жана нымдуу жерлерде, жайлоолордо жана тоо этектеринде өсөт. Жаз айлары келер менен жер жаңыдан көгөрүп баштаганда чукуруда жаш бойдон чыгып, бат эле бышып жетилет. Дал ушул учурда анын жалбырактары жумшак, ширелүү жана даамдуу болот. Көпчүлүк учурда аны чийки бойдон жешет. Үстүнө бир аз туз сээп, табигый даамын сактап колдонушат. Мына пасын жегенге болбойт, мынтип кыркып, анан кесип мыналдан арчып тишини. Анан жейбиз. Кайсыл жерге чейин жейт? Жей беребиз болгон ал тиши дагы
партаң деп коебуз. Ошосун Жалбырак. жалбырак. Жалбырагын сыйрып, анан мынаны жей беребиз. Шактарын дагы десек болот. Шагын сыйрбай жей беребиз. Тишин ачпай, андан кийин биягын ачып жейбиз. Тишini мынтип бычак болуну жакшы билет да. Кадырдан көргөндөр. Тузга малып жейди өзү негизи. Болсо Жеп барабыз, көрөлү. жеп көрүңүз. Биз биринчи жолу чүкүрүнү жеп көргөн атабыз. Азыр арчып даяр кылып берди. Туз болсо жакшы болмок. Биз болсо туз алганды унутуп калыппыз. Ошентсе да бисмилла. Ачуу болот турбайбы? Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай биз чүкүрүнү таптык. Жада калса жеринде дароо даамдап дагы көрдүк. Айрымдары корого окшосо, кээ биркиси лимонго дагы окшошуп кетет экен. Билбедим, биз туз алып чыкпаганга ошондой сезилдиби? Азыр туз менен дагы даамдап көрөбүз. Мен ойлойм, ушунча жол басып чыккан мээнетибиз текке кеткен жок. Эми болсо биз көрсөтүүнү алдын карай тартууну улантабыз. Бөжөй айылында Аксамай ата аталышындагы мына ушундай эс алуу жайы дагы бар экен. Бул жай жергиликтүү жекешкер тарабынан жалпы сметалык баасы 8 миллиондун тегерегиндеги каражатка бүткөрүлгөн. Мындан максат туризмди өнүктүрүү жана эс алуучуларга ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Бул эс алуу жайы 2025 жылдын август айында пайдаланууга берилген. Бул эс алуу жайына биздин айылдашыбыз Ботобеков Мырзакарим деген жеке ишкерибиз толук өзү каржылап бардык эмесини өзү көтөрүп пайдаланууга берди. Анан айыл элинен дагы ушул ар бир үй бүлөдөн колдон келишинче жардам берип, келишип убакытсыз иштей беришкен. Эми бөжөйдүн кооздугуну, айылыбыздын кооздугуну көрүп, мына арчаларыбыз бар, көрүп турасыздар. Абасы таза, суусу тунук, суусу таза. Мына зоо борунан суу чыгат, булак суусу таза суудан ичип, түнкүсүн, күндүзү үй бүлөңүз менен же болбосо досторуңуз менен кандай кааласаңыз ошондой келип алып кетсеңиз болот. Бул жерде бардык шарттар бар. Бөлмөлөр мына 5 бөлмөбүз бар. Бир намазкана, анан биякта 4 тапчаныбыз бар, ашканабыз бар. Идиш аяк, көрпө төшөк бардык жетерлик. Буюрса кошундагы мамлекеттерден дагы келип эс алса болот. Азырынча эми келе элек. Себеби биздин жолубуз тосук да, мына сок менен жолубуз тосук. Ошол себептен чечме менен айланып келиш инде кыйыныраак. Азырынча ошол Кыргызстандын Баткен облусунун тургундары келип эс алып атат. Айрыкча Баткен району, анан Кадамжай районунун тургундары келип эс алып кетишет азыр. Китепканамда 6353 фонд бар. Жакынкы күндөрдө эскилиги жеткен китептерди акытка чыгарып, азыр 1000ден ашык китебим калды. Андан тышкары жаңы китептер берилип, жаңы китептер менен камсыздандырып, китеп фондум 1200 фонд болуп калды. 5500 китепти эскилиги жеткен, орус тилиндеги, анан жазуусу көрүнбөй калган, жыртылган китептерди акытка чыгарып салдык. Негизи 1961 жыл түптөлгөн экен да китепкана болуп. Айылдын ортосунда китепкана менен китептер тейлеп келген. Мен жумушка киргенде бул айылда чоң сел келип, айылдын китепканасыны жарым сел алып кетет да. 2009 жылы үйүмө алып келип, үйүмдө китепкана ишин жүргүзүп, ошол жерде окуучуларды
элди китеп менен камсыздандырып үйдө 5 жыл 2019-жылга чейин иштеп келдим. 2019-жылы ошол өкмөт менен сүйлөшүп, место таап бериң деп, энди бала чака соройгондон кийин уже жер үй таарый баштаганда, анан ушул айылдан арендага место таап берип, ушул жерде 2019-жылдан бери арендада турам. Окурмандардын саны 100дөн ашат. Көбүнчө жаш балдардын саны 30га жетет да. Мисалы мына садиктен кийинки балдар, биринчи класстан 5 класска чейинки окурмандарым бар, студенттер бар. Менен студенттер келип постоянно китеп алып кетишет, окуп кайра договор кылып алып кетишет да, алыста болгондугу үчүн анан жыл аягында өздөрү алып келип тапшырышат. Ошол кызыктуу китептер көп. Оюн зоогуштуруп турам, шахмат ойнотом. Мектептерге барып жомок китептерди окуп берем. Мен 4 балам бар, 3 уул, 1 кыз. Ошолор үчөө чоңоюп неме болгондугунан бир балама пособие алып жүрдүм. Пособие алып жүргөн убакта соцконтракт келишимдеме чыгып калды. Ошонун негизинде 100 000 сом пул алдык биз мамлекет тарабынан. Өздүк салым болуп, ана ушул пиларамды 200 000 сомго алып келип иштетип жатамын. Айылда мындан башка пиларам жок. Мен өзү негизи устачылык кыламын. Бул пиларам мени менен кошо жүрөт. Кайда барсам ала барамын. Сынч кагамын, крыша кагамын. Кандай жыгач керек болсо өзүм тилип, алып чыгып иштетип неме кыламын. Айылда заказ чыга турган болсо, жыгач көп болсо, портер алып келип алып кетишет. Мен өзүмдө портерим жок. Анан азыр кичинекей жыгачтар болсо, майткап келет, ушул жерде тилип беремин, кайтарып жүктөп кетишеттер. Айлык пособие алганга караганда соцконтракт бизге ыңгайлуу экен. Биринчи соцконтракттан акча берилип атат дегенде мен кызыгы барып биринчи неме алгам. Акча алам деп барып, күйөөм менен макулдашып барып 2 саган үй алганбыз. Ошол мезгилде балдарымдын 5-өөгө пособие алат эдим. Бир 5 000 отрада алат эдим да. Анан үйдү 1 жыл бактык. 1 жыл өткөндөн кийин киреше жок, кашек, жем кымбаттыгына байланыштуу. Анан мен швейный машинкаларды алам деп швейный машинкаларды алдым. Азыр бөжөй элдин көйнөктөрүнүн, камзирлерин тигип атам. Алар өздөрү тандашып, YouTube'дан алышып, интернеттен алышып фасондор жөнөтүшөттүр. Мен ошол фасонду өзүмдөй кылып чыгарып бере алам. Мен өзүм кичинемден эле тигүүчүлүккө кызыгып, кийин окугам, диплом алып келип, кийин жүрүп поварлыкка окудум. Азыр мектепте повар болуп иштеймин. Күндүзү повар болуп иштеп келип, кечеси кийим тигип, базарларга алып чыгам, анан заказ тигем, кыздардын себин тигем. Биздин айылда жалгыз эле чебер мен. Биздин айылда башка чебер жок. Мен энди 1-2 кыздарды алып иштетишим керек. Аз-маз машинам аздык кылып турат. Көбөйтсөм кыздарды окутуп, чебер кылып чыгарышка аракет кылам.